Ассаламу алейкум айымдар, барыңыздарга кутмандуу күн, каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен корейский капуста салаттын рецепти менен бөлүшөмүн. Бир гана сабиз жана бир капустадан өтө даамдуу салат жасап алсак болот. Эң алгач капустанын сыртын тазалап арчып алабыз. Тазаланган капусталарды видеодо көрүп турганыңыздардай 3 бурчтук жана 4 бурчтук кылып туурап алабыз. Туралган капустанын үстүнө бир кашык чайный ложкада тузду кошобуз дагы кол менен мыжыкпайбыз, жакшылап аралаштырып алабыз. Кичинекей идишке салып алганыма байланыштуу чоңураак идишке которуп, андан жакшылап аралаштырдым. Караңыздар, видеодо көрүп турасыздар, өзүңүздөр дагы ушундай кылып жөн гана кол менен ушинтип аралаштырып турабыз. Согуу чыгыш керек биздин капустанын. Дал видеодо көрүп турганыңыздардай үстүнөн астын көздөй жакшылап аралаштыра беребиз. Качан гана капустанын суусу чыгып баштаганда аралаштырганды токтотобуз. Мына ушундай болуп колуңуздар бир аз суулана баштаганда аралаштырганды токтотуп 30 мүнөткө тыныктырып коесуздар. Ал арада биз чеснокту майдалап туурап алабыз. 5 даана чеснокту алып, майда кылып туурайбыз. Капуста 30 мүнөт тыныгып бүттү. Андан кийин майдаланган чеснокторду кошобуз. Видеонун сыртында бир сабизди тверкадан өткөрүп алдым. Аны дагы кошуп, татымалдардын баардыгын ирети менен кошуп чыгабыз. Андан кийин бир чайный ложка толгон абалда уксузду да кошуп алабыз. Кызыган сковородкага өсүмдүк майын коюп, кызытып алабыз. Байкашымча азыр ифтарга, кечки тамактанууга, ооз ачууга кандай тамак даярдайм деп бардык айымдар кандай салат жасасам деп ойлонуп отурган учуру болсо керек. Бул салатты сиздерге дагы сөзсүз жасап көрүүнү сунуштаймын. Чындыгында даама абдан сонун. Бир эле кечки тамактанууга бүгүнкүгө эмес, ар дайым коноктор тоскондо да жасап көрүңүздөр. Сиздерди эч качан уят кылбайт бул салат. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Бүгүнкү чыгарылыштагы видео сиздерге пайдалуу болгон болсо, каналыма каттала элек көрүүчүлөр катталып, четтеги коңгурочону басып, ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Сиздер менен болгон мен Назира. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.